Ассаламу алейкум, урматтуу Муз-ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр, биздин кымбаттуу көрөрмандар, саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылыш боюнча 8 январь 2021 жыл кайрадан эле биз Бишкектебиз туугандар. Бишкектин Манас аэропортуна жакын жердеги Дача-Суу деген айылда бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге эки бир жакшы улактын аттарын, чабылып жүргөн чабар аттарды сиздерге тартып көргөзүп берели туугандар. Анда эмесе биз менен чогуу болуп, бул аттар боюнча толук мүнөздөмөнү угуңуздар, аттарды көрүңүздөр. Эгерде баасы жагып калган болсо, сиздин чөнтөгүңүзгө ылайыктуу болсо, бул аттарды көрүп, ээсинин номерин мен экранга коюп өтөм. Ошол номер аркылуу туугандар чалып, байланышып сурасаңыздар болот. Анда эмесе бул Көк Шамал деген кайманаттагы атты биринчи номерге койдук. Бүгүнкү чыгарылышта эки ат чыгат туугандар. Анда биз баштасак, бул ат боюнча толук мүнөздөмөнү мен айтайын, атты чаптырып көрөйүн, атты бастырып көрөлү. Ээси менин жанымда турат. Экранга көрүнбөй эле, мен аркамда мен берген суроолорго жооп берип турсун. Анда эмесе көрүңүздөр туугандар. Бул Көк Шамал деген кайманат жөн жерден коюлбаса керек. Себеби аттын ылдамдыгы аябай күчтүү экен. Азыр ылдамдыгын дагы сиздерге көргөзүп берели. Сиздер сынаңыздар. Атка болгон көз карашты жана баасына болгон көз карашты жазыңыздар. Анда эмесе биз баштасак. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук иштер жакшыбы? Жакшы. Бул ат боюнча бир өзүңүз ээси экенсиз, бир мүнөздөмө бербейсизби? Бул аттын жашы кандай биринчи? 3 асый. 3 асый, Мына жазга 4 асый. Жазга 4 асый. Ошондо 3 асый болсо азыр 6 жашта экен. Жазга 7ге чыгат экен туугандар. Жашы боюнча айтканда. Кыргызчасы 3 асый болуп калат. Бул ат эмне үчүн Көк Шамал коюлган? Бул Лелектиктердин Көк Шамал деген аты бар, ошого окшош ат. Катуу чуркайт. Катуу чуркайт. Азыр аябай жеңил. Ылдамдыгын көрөбүз азыр. Ылдамдыгын көрөбүз. Бул ат сууганбы? Сууган, дапдаяр. Дапдаяр. Чабылып жүрөт. Мына жерде улак чабабыз, Ушул жерде чоң улактар болот экен өзү. Эртең улак болот деп атат бул жакта. Эртең улак болот. Ошол жерден чабып көрсө болобу? Болот. Сууп даяр. Сууп дапдаяр. Аттын кандай айыбы бар? Минус айыбы жок. Минус айыбы жок. Мына кече гана ада бутун гана тебелетип алдык улакта. Улакта тебелендиби? Бирок ол бирекине сакаят. Мына улакта буту тебеленген далили бар экен, себеби улактын аты деп жатат. Ошондо бул атты азыр дагы бир сынап көрөлү. Андан кийин туугандар биз баасын айтабыз. Көк Шамал ушул жерден Көк Шамалдыгын көргөзөп экен, көрөлү. Андан кийин баасы айтылат. Бул аттын породасы кандай? Породасы аргында бир аңгыл араб ушундай да. Аңгыл араб. Анда гүлүк экен, Аңгыл араб болгон болсо, бул аттар негизинен гүлүк жылкы болот. Бою канча чыгат? Бою 1.65 чыгат. 1.65 ровно, Үйүргө коюлганбы? Үйүргө былтыры 1-2 беге коюшкан. Мунуку кайда? Токтоткон, Токтоткон. Өзү сизге бул канча кайсыл айда келип калган? Былтыр жай учурунда келген. Былтыр жайда, Анын ичине сатайын дегенде эле ой жок болчу, işte акча. Өзү негизи финансылык жактан муктаж болгондо ушундай сатылбай турган аттар сатууга чыгып калды тургандар. Мына аттын кабактарын көргөзөлү дагы үстүнө минип турган жигитке дагы ат кандай экен бир сурап коелу. Ат кандай экен, үстү толобу? Үстү толо, Бир чабып көрсөк кандай болот? Чабып көрөлү, Мына кетиңдар. Атты чабып келгенден кийин биз баасын айтабыз. Бул камчысы жок жүрөт, камчы колдонбойбу? 5 камчы. 5 камчы. Тизгин менен кирет, топко. Камчыдан аябай коркот. Камчы менен кирсе вообще онда. Галан. Мына кетиңдар, аттын күлүктүгүн караңыздар. Айда, өткөрөр. Тез экен ата. Бул аздагы кызы элек кызыганда вообще. Кызыганда bundan дагы тез кетет. Бул 5-5ке чабылган манчамчы? Жок, 5-5. Только торпо кулак. Только торпо. Мына кетиңдар, торпо кулактын аты Көк Шамал. Өткөрөңө. Жанар. Ат кандай мындай жаман адаттар барбы? Тебип, иштеп, кандай нерсеси жок, Жош, такага дагы жош. Такага дагы жош. Мынакей достор. Акылдуу. Быйыл канча жем менен бактыңар? 6 килограмм, 2 бөлүп ушундай. 6 килограмм. Мына жерде саяпкерлер карашат экен туугандар. 6 килограммды 2ге бөлүп берип, канча күндө сууду бул?
Bunu özüm mindim ben. Ha, өзүңүз биндиңиз. Жайы менен деле токтогон жок, анан şu улак жакындаганда дагы такай 1 ай миндик да. Мынакей 1 айда 30 күндө аттын таноосун караңыздар туугандар. Ушундай чоң таноолуу аттар негизи күлүп келген болот. Караңыздар. Аттын сыны келишкен. Бул аттан дагы жакшы кулундарды ала турган ат экен. Көкүрөк буту болуп. Ушул жери кече улакта гана тебелип туруп, атак башка жеринде бул атта айып жок экен достор. Атырылышы дадыл экен, а? Жакшы атка бир камчы деп коет, бул ат бир камчы дагы сүйбөйт экен. Камчы алган жокмун. Камчы керек жок экен да, тизгин менен кетет. Эми баасын айтыңызчы ака, баасы канча деп атасыз? Баасын 10 000 деп атабыз, шүпөрөз. Долларга көгүнө 10 000, а? Мынакей туугандар, доллар. 10 000 доллар экен. Кеми Афганистандан келгенби? Афганистандан келген, афгандар сурашкан, бирок Бербедиңер? ол учурда сатыш ойдо жок эле. Өзү афгандар дагы күчтүү аттарга көп кызыгышат негизинен. Мынакей туугандар, биз тарткан аттардын дагы көбү Афганистанга кеткендерин мен көрүп эле жүрөм. Анда бул ат 10 000 доллар. Азыркы курс менен эсептегенде 830 000 сомго барабар болуп калат экен. Атты көрдүңүздөр. Эми атка сын коюш биздин комментарий, биздин сынчыларда ат кандай экенин жазыңыздар. Азыр аттын келгенде бастырып дагы көрүп коелу. Бастырып өтүңчү, бастырып эле. Мынакей туугандар, аттын баскан басыгы, аттын формасы ушундай болду. Бул биринчи номердеги атты көрдүңүздөр. Эми кийинки атка өтөлү. Кийинки атты силерге толук тартып көргөзүп берейин. Кегиле туугандар, экинчи номердеги атты силерге көргөзүп берүүнүн аракетин мен кылайын туугандар. Силер атты көрүңүздөр. Ат жаккан болсо, биз мүнөздөмөсүн айталы. Атты жакшы баа берип көрүп, мындай күрөң ат экен. Кайман аты дагы Айгашка деген нукура кыргыздын кайман аты коюлган бул атты тартып көргөзүп берүүнү биз баштайлы. Анда эмесе бул ат боюнча мүнөздөмөнү алайын. Туган, бул ат боюнча жашы кандай? Жашы азыр 2 асы, жазга 3 асы. Жазга 3 асыбы? Азыр 5 жашта экен анда, 5 жашта. Метр менен алдыда өлчөп көргөзүп бердик туугандар. Бою 1,67-68 сантиметр чыгат экен. Мындай караганда чоң ат экен туугандар. Аттын азыр көкүрөк тарабын көргөзөйүн дагы. Андан кийин бул аттын кандай өнөрлөрү бар? Улакка чабылабы? Ошол боюнча кеп сөз кылалы. Атты силер көрүңүздөр, баскан басыгын. Ушул тар көчөдө дагы бул атты чабып көргөзүп берели. Аттын күлүктүгүн дагы бир көрүңүздөр. Чабып койгулачы, чабып. Мынакей туугандар, аттын кетишин караңыздар. Азыр бул жактан өткөндө өткөрүп чабайлы. Андан кийин баасы дагы жакшы баага коюлат экен. Аны дагы силер көрүңүздөр. Эгерде ат жагып калган болсо, бул жигиттин номерин мен алдыга коюп өтөм. Ошол боюнча чалып байланышып сурасаңыздар болот туугандар. Бул аттын кандай өнөрлөрү бар? Улакабы кандай? Улакабы, үйүргөбү? Үйүргө 2 жыл койду. 2 жыл коюлдубу? 12 беге койду эле мурдагы жылы. 12 беге коюлган. 12 беге тууду. 12 тең токтоткон. 12 тууп, 12 тең токтотуду. Быйылкы жылчы? 10 беге коюлду. 10 беге коюлду. 10 тең боз азыр. Айгашка деп неге коюп калган? Кайман аты. Бул бизге келгенде ушундай кашкасы бар экен да. Анан Кашкасы келип ат өтө акылдуу. Акылдуу ат. Жош, такага, үйүргө, жаш бала деле минтирет. Азыр сууп даяр да болот, Азыр даяр, чабылып атат. Чабылып атат. Кириши чыгышы, жүрөгүнүн токтугу кандай? Улакка келип ала тургандар болсо салып алсын. Эртең чабып көрсө болот экен ушул дача судан, чоң торпо кулак болот экен туугандар. Ошол жерден бул аттын өнөрүн көрүп, атты кирген чыкканын улакка салып туугандар. Торпо кулак болот экен, ошол жерден көрсөңүздөр болот экен. Жоошатпы? Жаман адаттары барбы жокпу? Жаман адаты жок. Бала деле карай берет. Бул жака басып көргүлөчү. Аттын баскан басы неме системени чогуу көрөлү. Аттын эми пародасын сурайбыз. Пародасы кандай болду экен? Бою чоң болсо дагы пародасын огайлы туугандар. Бул аттын пародасы кандай? Пародасы ушу бизге келгенде айтышкан да бул аргын деп. Аргын деп айтып.
Ана неме? Российский жылқы. Ошондой менен аргындашылгандай. Бирок толук маалымат жок, а? Толук маалымат жок бирок. Мынакей туугандар. Сиздерге дагы мен ушул жерден суроо салып кетейин. Кандай ат болушу мүмкүн? Кандай порода? Өзү дагы өңү, өзүнө жарашкан. Резвыйбы? Резвый да. Камчы колдонулбайт буга дагы, а? Камчы колдонулбайт. Эми бул чоң аттын айгашкандын баасы баарыбызды кызыктырып атат да. Канча деп атасыңар? Баасын 300 деп атабыз. 300 000 сом. Өтө жакшы баа коюлуптур. Мынакей достор, 300 000 сом. Тургандар болсо келип, Ушул жерден көрсө болот, а? Мынакей туугандар. Аттын үйүрү бар экен, улагына таамай экен туугандар. Баасы дагы 300 000 сомдо коюлуптур. Эми багы болгон көз карашты сиздер дагы жаза кетиңиздер туугандар. Бул бою бийик келген бул аттын баасы кандай коюлду? Комментарийден сиздердин жазганыңыздарды күтөбүз. Биз азыр сиздерге 2 атты Дачасудан тартып көргөзүп берип атабыз туугандар. Бул аттарга толук маалыматты, мүнөздөмөнү ушул минип турган жигиттин суроолорду берип баардык маалыматты алып бердик. Эми кайсыл ат жакты сизге? Көк шамалбы же айгашкабы? Ошону комментарийге жаза кетсеңиздер болот. Ошентип бүгүнкү чыгарылыш туугандар соңуна чыгып баратат. Саламатта калыңыздар. Келерки көргөзүүгө чейин көрүшкөнчө. Токтошу жакшы экен. Оозу жумшакпы? Жумшак, а? Элпек. Мынакей достор. Тизгинде кетет экен, тизгин. Жана камчы эч кандай колдонулбайт экен туугандар. Кыйкырык тизгин экен да. Мынакей туугандар. 300 000 сом доллар менен эсептегенде жумшак экен, а? Ооба. Билинип турат. Мынакей достор. 4000 долларга жетпей калат экен, 300 000 сом. Анда бул баасы жакшы коюлган айгашканы көрүңүздөр, жакса алып кетсеңиздер өкүнбөйсүздөр деп ойлойм туугандар.